Биз болсо таң манай программасын уланталы. Студиябызга биздин кадырлуу коногубуз келди. Тааныштыралы. Ооба. Кыргыз элинин, Кыргызстандын сыймыгы, Кыргызстандын дагы бир алып чыган биздин мырзасы деп айтып койсок да болот, урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге конокко келди кинорежиссер, сценарист, продюсер Эрнест Абдыжапаров. Агай кош келиңиз. Саламатсызбы. Сизди көрүп чындыгында аябай кубанып атабыз. Анан баягы эфирден сырткары дагы аябай кызуу талкуулап, сүйлөп айтып экөөбүз. Майрамды кандай айтасыңыз агай? Майрамды улуу кызым Америкадан келди. Ошо майрамдын алдына жана ошол аэропорттон тосуп алып аябай кубандык. Анан мен бул жерде болчумун, үй бүлөм көлдө болчу, алар келишти. Анан биз чейрек анда чанда гана бүт болгон үй бүлөбүз менен чогулабыз да. Ар кимиз ар кайсы жерде, ар кимиз анан ушул жума ошо жаңы Ноорус менен биз үй бүлөбүз толук бирибизди көрүп, ушундай бир жарык маанай менен тосуп атабыз. Сагынышып да калыптырбыз. Жакшы болду. Жакшы. Агай чындыгында бул учурга чейин интервью алалы деп сизди таппай калабыз. Өзүңүз көлдө жашайсыз, Ооба. Мунун себеби эмнеде? Эмнеге Бишкекте жашабайсыздар? Эми бир 7-8 себеп бар да. 7-8 себептердин баарын атагандын деле кажети жок, анткени кызыксыз. Анан бир негизги себепти айтып жүрөм. Экөөнү айтып коеюн. Бул биринчиси негизи көл бара-бара маданий, руханий борбор болот деген ишеним бар. Муну мен эмес, ошо Океевден баштап эле советтер учурунун ошол жанагы бир натур площадкасы деп эңсеп келген. Аны Үсен Кудайбергенов эстафетасын алып, бала эстафетасын мен алып, ошо мамлекетке такыр эле түшүндүрө албай койдук. Биз административдик менен маданий чөйрөнү бөлүп туруп, ошол Ысык көлдү бир маданий борбор жасашыбыз керек деген идеяны көп жолу көтөрдүк. Анан мындайча айтканда жооп ала албагандыктан ошо 4 жыл мурун ошондой чечим чыгарып туруп көчүп кеттик. Балким ошол менин жашоом, менин ошол жердеги болгон кызматым, ошол жактан тартып аткан тасмам балким ошол акырын бир кандайдыр бир тегерегиме жаштарды чогултуп, бара-бара кийин балким ошол кийин даже көзүм өткөн күндө дагы мен ошол жерде бир эңсегеним аткарылат деген үмүттө ошол жака көчүп кеттим. Өкүнгөн жокмун. Анан экинчи дагы бир себеп, бул жерден чыгармачылыгым майдаланып баратканын сездим. Кандайдыр бир шаардын гана тегерегинде болгон. Шаардын ичинде жашоо өзү кичине кыйыныраак экен чыгармачылык адамга. Баягы чыкканга, иштегенге, акча тапканга оңой, бирок ошол ой жүгүртүп бир кыялданууга кыйыныраак нерсе экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол өзүмдүн жаңылануу бир процесс жүрүп атат десем болот. Анткени ошол жерге баргандан баштап жаңы сценарийлер пайда болду. Ошол эле Саякбай тасмасы тартылды. Идеялар келди, чоң жакшы идеялар келип атат. Анан чыныгы чыгармачыл адам, Агай, азыр сиздин маегиңизден кийин мен бир аз коркуп атам. Жалпы маданият кызматкерлери, чыгармачыл инсандар көлгө көчүп кетеби деп. Эми мен жаныңызга көчүп кетип анан эргип алалы деп. Мисалы эми эгерде борбордо ошол жанагы жалаң ишкерлер, жана жалаң элди баягы камсыздаткан, шартын түзгөн адамдар ошо бир ушул жерде өзүнүн чөйрөсү менен алып урушуп турса, ал эми бүт маданий чөйрөнүн баары ошол жерде өзүнчө ынтымакташып ошол жерде бир уркан шаркан болсок, менин оюмча өзгөчө керемет болмок деп ойлойм. Санын. Агай, сизде баягы чындыгында мисалы Кыргызстандын туусун, желегин көтөрүп канчалаган кинофестивалдардан жеңүүчү болуп, канчалаган кинофестивалдардан сыйлыктарды алып келгениңиз баарыбызга маалым. Анан кийин өзгөчө мен ойлойм, баягы чыгармачыл инсан ошол эле продюсер болобу же кинорежиссер болобу же мисалы ырчы болобу, кээ бир адамдар өздөрүнүн мировоззрение деп коет, өздөрүнүн мисалы көз карашы болот. Анан сизди да ошолордун катарына мен эмнегедир киргизем да. Мындай бир башкача ойлонуп, ошол эле башкача сценарий, анан ошо ар бир тарткан киноңуз дагы өзгөчө чыксын деген бир ойлор менен жүргөн инсансыз. Мен муну билбейм, эмнеден пайда болгон, бирок ошо мектепте мен мисалы сүрөт сабагынан мына могу чайникти тарткыла дегенди мен жек көрчүмүн да. Мен ошону такыр тартчу эмесмин. Баягы эптеп баа алганга тартчумун, бирок мен мындай бир түшүнүк бар болчу да, чыныгы сүрөтчү ал өзү ойлоп чыгыш керек, ал өзү көрүш керек. Бирдемени карап тартуу бул мындайча айтканда кайталоо, бул бир экинчи катардагы сүрөткөрлүккө барабар деп ошондон улам болсо керек. Мисалы мен такыр бирөөнүн таасиринен
бир кыялданышы мүмкүн, бирөөнүн бир укмуштуудай бир кереметтүү кинодон таасирлениши мүмкүн, сүрөттөн же болбосо музыкадан таасирлениши мүмкүн. Ошол мени байытат да. Бирок ошону кайра кайталап кайра чыгаруу мен үчүн бир кандай бир жат нерсе да. Эми бул эмнеден пайда болот? Жаратмандык бул жок нерседен бар кылуу да. Ал эми бар нерсени тиягын оңдоп түзөп, анан окшоштуруп, анан өзүмдүкү деп чыгаруу, мен оюмча бул сүрөткөрлүккө жатпайт деп эсептейм. Анан агай баягы мисалы кино режиссерлуктан сырткары сиз сүрөттө тартасыз, анан ырдап да коесуз. Ооба, ырдаганы дагы өзгөчө стилде. Үйдөн чыкпай калдыңбы деген ырды азыркы баягы биздин эстрада ырчылар да ырдап жаңылап ырдап атышат. Бул музыка чөйрөсүндө дагы өзгөчөлүгүңүз бар да. Ошол эле баягы джаз деп коебуз же эмне деп коебуз, бул кандай стилге? Кайсы стил? Эми муну кийин джаз деп калышыптыр, а негизи менин өзгөчө, мен бул пикирим деп коембу, же болбосо ошондой түшүнүгүм деп коебу, позициям деп коембу. Бунун баары тең кыргыздын байыркы ырларынын өзөгүндө. Ошол мисалы Күңөтөйдү аласыңарбы, же болбосо бир Токтогулдун Кербезин аласыңарбы, кыргыздын бир күүлөрүн алып көрсөңөр, анан азыркы заманбап стилге журулуп көрсөңөр джаз болуп калат экен. Ошол ак тамак, көк тамактын күүлүн караса пара 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 деп пара бүт сынган ритмде муну мындай бир калыпка келтире албайсың. Бул джаз стиль болсо, ошол жанагы бул баягы калыптанган ритм эмес. Же болбосо калыптанган өзүнүн баягы өзөгүн алган улам кайталанган мелодия эмес да. Бул дайыма сынып турат. Дайыма күтүүсүз бурулуштар жасап турат да. Анан бул өзөгү сөзсүз түрдө кыргыздын байыркы ырларында, анткени ошо тайекелерим комузчу болгон, чоң, анан ошол башында эле ошо комуз үйрөнүп кыргыз күүсүнө сүңгүгөндөн, кыргыз ырларына сүңгүгөндөн, анан эстрада ансамбльде чоңойгом, Наристеде ударды чертип жүрүп, ошол журулушуп калгандан ырларым кыргызча эмес деп эч ким айта албайт. А бирок ошонун баары мындай бир эстрадалык эмнеге десем, эстрадалык фантикке боролгонбу деп койсом болот. Ошон үчүн анан өзгөчө болуп калган ошол. Агай, баягы 10 жылдан ашып бара жатыптыр, режиссерлорду үйрөтүү, окутуу менен алектенип келе жатасыз. Анан ошол туурасында быйыл жылына бир жолу окутулат, быйылкы жылы дагы окутканы баштап атасыз. Ооба. Анан жакында эле Кыргызстанда Дара кыры деген сонун фильм тартылды деп элдин айтуусуна таянып айта турган болсок, жакшы фильм болду деп атышат. Ошону тарткан режиссер Айбек Дайырбеков да сиздин окуучуңуз, аны менен катар биздин New TV'нин журналисти Айдар Таналиева сиздин да окуучуңуз экен. Өзүңүздүн окуучуларыңыздын фильми туурасында айтып, анан мектебиңиз туурасында айтсаңыз. Эми мындай, мени баягы агай деп койгону менен мен бул жерден жанагы салттуу түрдө мугалим болуп эсептелбейм. Анткени эгерде мисалы искусство институтуна барасыңарбы, Түркманас университетине барасыңарбы, ал жерде 5 жыл бою ошол кесипти үйрөтөт да. Анан ошол жерден техникалык каржылоо аласың, шарт түзүлөт. Анан акыры уже баягы чыкканда мындай калыптанган режиссер же калыптанган бир киночу болуп чыгасың да. Бизде кичине башкача, биз болгону жанагы кинону тарта албай атам, эмнеден баштайт эле, мен ушул жерде бир уйгу туйгу болуп атам деген балдарды чогултуп алып, анан ошол бир жуманын ичинде кино тарттырып, ошо кинонун бүт жанагындай жиликтеп, эмнеден башталат, кантип жеткириш керек, актер менен кантип иштеш керек, акчаны кантип табышташ керек деген нерселерди үйрөтүп, анан бир түрткүлө берип коебуз. Андан ары өзүнүн дареметине жараша, өзүнүн дээрине жараша, эгерде ал мындай жөнөкөй эле сыртынан кызыгып келген бала болсо, ал ошол дароо эле айтат да, бул меники эмес экен дейт. Мен башка жумушту тандап алайын деп туруп, ошончо баягы бул оорудан айыгып калат десем болот да. Ал эми чыныгы режиссер, чыныгы боло турган режиссерду эч ким үйрөтө албайт. Аны ошол жашоо үйрөтөт, турмуш үйрөтөт. Анткени кино тартыш үчүн турмушту билиш керек, жашоону билиш керек. А биз болгону
аны бир оңдоп түзөп, бир кереги жок бир ойлордон тазалап, анан туура жолго гана салып коебуз. Андан ары Москвага кетеби, мисалы биздин мастер-классты бүткөн бирөө ушул ГИКти бүтүп атат, же болбосо Америкага кетеби, бирөө ошо Америкадан бүтүп келди, же болбосо Кореяда окуйбу, бирөө ошо Кореяда жүрөт, же болбосо биздин эле жанагы Темир Бирназаров да бир 2-3 окуп чыкты, Марат Сарулуу да окуп чыкты. Түрк Манас университетинен бизге келип окугандар бар, Институт искусствого барып окугандар бар. Анан деги эле башка продюсер, директор, ассистент, гример, художник, операторлор толгон токой бизден чыккан. Ошол эле Дарагырынан да бир 14 киши биздин мастер-класста бүткөндөр иштептир. Анан актерлор болгондор да эме да. Бул жерде бир жакшы нерсеси биз бир ынтымакташуу бир чөйрө түзөбүз дагы. Алар бири-бирине жардам берип отуруп, топ түзүп туруп, анан кийин ошол кино чөйрөсүндө уже кызматка алып калышат, окат кылып калышат. Дарагыры туурасында бир сөз менен эмне сөз айта аласыз? Дарагыры бул ачылыш, бул жаңылык, бул бир кандайдыр бир бизде катылып турган бир картты ачып, ошонун ичинен бир жаңы ошол финалында бир баягы кыйылган дарактын бир кичинекей бутакча өсүп келип атпайбы? Ошол сыңары бул өзүбүздүн унутулуп бараткан каада салтыбыз, ички дүйнөбүз, биздин философиябыз ушул жанакыдай бутакча сыңары бизге өсүп чыккан бир жаңы десем бир деңгээл десем болот. Жаңы кыргыздын дүнүйөсү десем болот. Мына көргөндөрдүн баары өзгөчө кыялданып, өзгөчө көбү ыйлап көрүп аткандагысы бул ички дүнүйөсүндө кыргыздын байыркылыгы ойгонуп аткандагысы деп эсептейм. Жакшы. Анан агай бүгүн 22 март бүткүл дүйнөлүк такси эл аралык таксистердин күнү экен. Ошо такси тууралуу бир аз темага дагы өтөлү. Сиз балким студент кезиңизде, балким мындан канча бир нече жыл мурун ошону такси кылып көрүп, такси кызматында иштеп көрүп. Мен 6 жыл такси болуп иштедим. 6 жыл. 6 жыл ошол 90 Майрамыңыз менен деп коелу. Мына 96-жылы ошол Таранча деген тасмадан приз утуп алып, ошол дорогелер менен машина сатып алгам. Ал кезде өтө кыйын заман болчу, анан 6 жыл бою үй бүлөмдү ошо такси менен баккам десем болот да. Анан бул эми такси дүнүйөсү бул өзгөчө кино. Буну Темир Бирназаров тартам деп кыянып бирси, анткени Темир экөө Бирназаров да такси болуп жүргөндө экөөбүз ошол шаарды кыдырып, бири-бирибизге окуяларыбызды айтышып жүргөнбүз. Анан бул жөнүндө өзүнчө кино тартса болот, анткени ар бир клиенттин бул ар бир дүнүйө, ар бир өзгөчө бир кыял, ар бир окуя. Анан 6-жылда эмне гана болгон жок. Клиенттерди кубалап барып сабаган күндөр да болгон, клиенттерден өлтүрүп коё деп качкан күндөр да болгон. Анан баягы кинодогудай таксистей болуп, гонщик болгон күндөр да болгон. Анын баарын эсептесек, бирөөнүн өмүрүн да сактап калган керек болсо, ал дагы бир таксинин жанагы жашоосу дагы бул өзгөчө бир дүйнө да. Демек, кино тартайын деген оюңуз барбы таксистер туурасында? Балким алдыңкы жылдарда, күндөрдө балким ал эми мындай да ойлор өтө көп. Өмүр жетеби деген гана суроо, ошондуктан бир азыркы болсо бир орчундуу нерселер гана тартылса деген ойдор бар. Анан бирок эгерде мисалы эртең кел такси жөнүндө тартабыз дей турган болсо, мен оюмча ошол такси жөнүндө дагы бир чоң кыргыздын философиясын киргизип койсо болот дейчүмүн. Ошол элдердин алака түзүп атып, азыркы жашоо шартын, келечекке болгон умтулуусун ошол жерге аралаштырып, элге жакшы бир тасма тартып койсо болот. Агай, азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүз, Эрнис Абдыжапаров таксист болуп иштеген турбайбы деген ой келип атат да аларга. Чындан 6 жыл иштесеңиз, кызыктуу окуялар сөзсүз болду, өзүңүз санап өттүңүз. Ошолордон бирөөсүн айтып берсеңиз жакшы болот. Бирөөсүн айтып берейин, жанагы бирөөнүн өмүрүн сактап калдым дебедимби? Ошо түн ичинде ал кезекте чынды айтканда болбогон эле тыйынга такси кылчысың, ошол бир 5-6 жолу бирөөнү ташып, анан бензин жок, ар кайсы жерде туруп, клиенттер да анча көп эмес. Анан бирке тапкан тыйыныңа ошол үйгө кант, чай, нан алып келген күндөр ошого ыраазы болосуң. Анан бир дагы өзгөчө кийин анан бир туугандар бир жака же болсо үй бүлөң менен баратканда бирөө тосуп калса, атаң көрө 20 сом өтүп кетти. Анан ошондой учурда анан издейсиң, суранасың, анан бир аялдамага келип туруп калсаң, бир бала башын мыкчап атып отуруптур. Ошо центр жакта.
Анан токтоп калып эле терезени ачып алып, "Эй, бала каяка барасың? Жеткизип коеюн." Тигиндей эмне десем эле анан араң башын көтөрдү, көздөрү ыйлаган. Анан "Эй, эмне болду?" деп эметсем эле колун шилтеди. Анан кызыгып калдым, эмне болуп калды десем эле, "Ай, кел жеткизип коеюн" десем эле, "Тыйыным жок" дейт. А мен "Каяка барасың?" десем, "Анда биз Аламедиде туруп атабыз, мен Туңгучка барам" дейт. Беле эме попуткамды жеткизип коеюн деп отургуздум. Отургузуп анан кетип баратканда анан сырын айтты да. Көрсө ушундай үй бүлөсү менен кырылышкан экен, аялына ушунчалык таарынган экен, анан өлөм деп чыккан. Өз жанын уянды, өлөм деп чыккан экен. Анан барып ичиптир, анан уже барар жер жок, анан кантип өлсөм деген ойлоп аткан кезде анан мен барып токтоп калыптырмын. Анан ошондо каяка барасың дегенде анан ойлонуп бир досу Туңгучта турат экен, ошол жака барып жолдон сүйлөшүп, анан бугун чыгарып, анан кетип баратканда колумду кысып, рахматын айтып, "Сен менин өмүрүмдү сактап калдың" деп анан түшүп кеткен. Ошол оюнда эсимде калыптыр. Анан агайым, сиз баягы бизге келдиңиз, учурдан пайдаланып ошол суроону бербесек болбойт. Сиздер баягы Союз убагынан бери кызмат кылып келесиздер, өзүңүздүн кесибиңизди аркылап. Анан азыркы учурда ошол советтер убагында кандайдыр бир чектөөлөр, кандайдыр бир текшерүүлөр аябай бир күчтүү болсо, азыр андай эч мындай билбейм, балким жакшы болбой калдыбы же ошол эле акчанын күчү менен ал нерседен өтүп кетип атышабы? Кино индустриясында бизде бир аз зээндиге ийте турган коммерциялык кинолор көп чыга баштады да. Жөн гана барасың, убактыңды коротосуң, анан кийин мындан көрө мен мындай кылсам болмок деген сыяктуу учурлар. Ошого кандай карайсыз? Менин оюмча муну жанды кийите турган көрүнүш эмес болуш керек. Жок, баягы акча табуу менен эле элдин, мисалы, бир киргенден кийин мындай баарынан бир жаман сөз угуп, ушундан көрө тартпай эле койбойбу, анан ушундан көрө мынтпай эле койбойбу, анан эмне деген кино, анан эмне деген сценарий, эмне деген актерлор деген сыяктуу нерсе да. Балким сизге бул нерсе катуу тиеп аткандыр, ошондой нерсе. Мага катуу тийген жок. Мен просто кичине бул ошол журналисттик чөйрөдө ушундай бир вирус таркап кеткенин көрүп атам да. Сен каяка барбайын, ушул сөздү беришет, анан ошолорго жооп минтип айтам. Деги критическая масса деген болду да, бул математика чөйрөсүндө бир нерсе, мисалы, 1 сом болуш үчүн ал жерде 1 тыйындан чогулду болот, 99 тыйын болсо 1 сом болбой калат. Ошо 99ду түзгөн, ошол жанагы коммерциялык кино, жакшы кино, жаман кино арасында эптеп септеген жүдөгөн кино, болбогон кино болуп отуруп, анан арасынан анан бир Оскарды ала турган кино сөзсүз түрдө арасынан чыгат да. А эгерде ошол жанагы 99 болбосо 1 сомду кайдан аласың? А 1 сом эмнеден чогулат? 1 сом ошо тыйындан чогулат деген гана кеп. Анан бүгүн мен ошо макул болбойт элем, мына тасманы биринин артынан бирин көргүлө. Биринен барымы мыкты тасма чыгып атпайбы? Мына былтыр жанагы в поисках мамы апамды издеп деген тасма жаманбы? Ал жакшы. Мыкты тасма. Ата деген кино чыкты, жаманбы? Эң мыкты. Мына мен азыр эмеде этномедиадан Сүйүн Откеевдин мисалы Эл укпасын жаман кинобу, мыкты тасма. Понт жаман кинобу, мыкты тасма. План Б жаман кинобу. Мына коммерциялык кино. Дарагыры жаманбы? Дегеле санап бербечи дагы кайсы жаман кинону айта аласың? Баягы Дарагырын эми албетте ал кино. Жок, Дарагыры дагы коммерциялык кино да. Ал элди акча табып атышат да. Анан эмне себептен киночулар акча таппаш керек билбейм. Нан саткан киши табат акча. А киночулар ачка жүдөп какап үйлөрүн бага албай жүрүш керек. Мен ошого такыр түшүнбөйм да. Бул баягы мурда көп тартылбай жүрүп, азыркы күндө көбүрөөк тартылып атат деген ойду айткыбыз келип атат. Эми ошо тартылсын да, кыргыз мисалы Кыргызга барбаса Голливудка барып атпайбы? А Голливуддун тарбиясы эмне? Голливуддун тарбиясы акча тапмай, деги эле кыргыздын жыты жок аякта, башкача. А бул жерде тарбия кетип атат да. 2 жаш сүйүшүп атат, үйлөнүшүп атат, бала күтүп атат. Кандай бир азыркы биздин жашообуздун көйгөйлөрү көрсөтүлүп атат. Мына азыр Карек фестиваль ачылып, кичинекей балдар тартып атат. Мен оюмча биз тескерисинче кыргыз киносун колдоо үчүн жаман болсо дагы ошо акчабызды төлөп, ошо мейли ошо үй бүлөсүн баксын. Мен мейли бул болбосо эмкиде жакшы кино тартылат. Мен ошону колдоп коеюн деп туруп, элибиз ошо патриоттук түрдө жээрибей барып акчасын берип туруп, жада калса көрбөй кетип калыр. Чыгып кетип ошол. Колдоп коюш. Бирок колдоп коюш керек, э? Чындыгында бай сизде мыкты режиссер катары бул нерсени угуу дагы күтүүсүз болду агай. Мен ойлогомун, мындай болуп атат, окуш керек, тигиниш керек деп айтат го десем, сиз кезинче жок колдош керек, керек болсо акчаны бериш керек дагы көрбөй кетип. Ооба, эми 200 сомуңарды чыттап жоготуп деле коюп атпайсың. Анда көрө киночуларды колдоп койгула да. Жакшы. Агай, бир суроо болсун. Алдыда кандай кино тартайын деп атасыз?
алдыда толтура. Мисалы мен ушундай деңгээлге жетиптирмин. Учурунда Андрей Тарковский айткан, режиссерду кантип сынаш керек деген мыктылыгынан. Ага бир 5 сценарий колунда туруп, ошонун кайсынысын айырмасы жок болуп турганда, тартаарга даярдыгы ошончолук болсо, демек ошол мыкты режиссер деп айткан. Мен ушунча жыл бою мисалы муну тартаам анан издеп жүргөн болсом, бүгүнкү күндө бир 10 чакты сценариym бар. 30га жакын сценарий жазыптырмын. Бирөөлөргө өзүм тартып, бирок мына 10 чакты сценарий тартылбай турат. Мен ошонун кайсынысына биринчи акча табылып калса, ошону тартып кетем. Эми бирок баарын атап кетүүнүн кажети жок. Бир аз сыр болуп турсун, э? Агай, сизге терең ыраазычылык билдирели. Аябай жакшы. Рахмат келгендигиңиз үчүн. Сонун маек болду. Буйруса мен бир кичинекей айтып коеюн, анткени мында кызыгып калгандар болушу мүмкүн жана мастер-класска. 16-сынан 22 апрелге чейин болот. Ал эми биз жакында ошо инстаграмдарга, интернетке кимге кантип кайрылуунун, справкалын, кантип регистрация алуунун эме бере баштайбыз. Бирок билгиле, Дом кинодо саат 5тен баштап 16-сынан 22 апрелге чейин мастер-класс. Мына, 11-си. Ооба. Жакшы. Ыраазычылык сизге. Дагы мыкты режиссерлор чыгарыңыз, мыкты кинолор жаралсын. Эми кайра көлгө кетесизби? Ооба, буйруса мен эми келип кетип турам. Мен аякта барбасам, чындыкта бияктан уже башым ооруп калат. Бияка иштеп, тияка барып дагы иштеп. Чоң рахмат агай сизге. Биз болсо Таң Манай программасын алга карай улантабыз. Кызыктын баары дагы да болсо алдыда, алыстабай туруңуздар.